Саламатсыңарбы, балдар? Азыр биз математика сабагынан 4-чейректеги 26 сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн бизде чейректик текшерүү иши. Бүгүн сабакта татаал туюнтмаларды, амалдардын аткаруу тартибин белгилеп иштейбиз. Татаал теңдемелерди чыгарабыз. Аттуу сандар менен амалдарды аткарабыз. Маселелерди чыгарабыз. Жазуу иштерин эрежеге баш ийип, катасыз, таза эрежени сактап аткарабыз. Өз алдынча иштөөгө көнүгөбүз. Анда балдар, мен чейректик текшерүү ишинин тапшырмалары менен силерди тааныштырайын. Биринчи, амалдарды аткаргыла дейт. Бул жерде силерге 2 татаал туюнтма берилген. Силер алгач амалдардын аткаруу тартибин белгилейсиңер жана астына айрым мамыча иштейсиңер. Экинчи, аттуу сандар менен амалдарды аткарасыңар. Бул жерде 4 туюнтма берилген. Силер алгач амалдарды аткараардан мурда аралаш аттуу сандарды бир чембирдикке келтирип, анан амалдарды аткарышыңар керек. Акырында ыңгайына жараша ирилетип койсоңор болот. Үчүнчү, теңдемени чыгаргыла дейт. Бул жерде силерге 2 татаал теңдеме берилген. Силер ушул теңдемелерди жөнөкөйлөтүп, тамырын табасыңар. Төртүнчү, геометриялык маселе. Жактары 2 см 5 мм, 8 см 3 мм болгон тик бурчтуктун аянтын жана периметрин тапкыла дейт. Бул жерде силер биринчи аралаш аттуу сандарды бир чембирдикке келтирип, анан тик бурчтуктун аянтын жана периметрин табышыңар керек. Бешинчи маселе. Майраштын 20 конфети бар. Анын 5тен бирин сиңдисине, андан 2 эсе көбүн инисине берди. Майраштын өзүндө канча конфет калды? Силер ошону табышыңар керек. Алтынчы логикалык тапшырма. Венера сан ойлоду. Ал санды 7 эсе чоңойтуп, андан 5ти кемитсе 30 чыкты. Венера ойлогон сан кайсы сан? Силер ушул Венера ойлогон санды табышыңар керек. Анда эмесе балдар, мен силерге ийгилик каалайм. Чейректик текшерүү ишин аткарууга даярдангыла. Тапшырмаларды дептериңерге ирети менен аткаргандан кийин аткарган ишиңерди өзүңөрдүн мугалимиңерге жөнөткүлө. Жана силерге тапшырма буга чейинки өтүлгөн эрежелерди бир сыйра кайталагыла. Ушуну менен биздин бүгүнкү чейректик текшерүү ишине арналган сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.